Унаа каражаттары күн өткөн сайын көбөйүп жатканына байланыштуу Аскар Шакиров көчөсү кеңейтүүгө муктаж болуп калган эле. Анткени 1960-жылдары салынган жолдун абалы начарлап, унаанын жүрүүсүндө кыйынчылыктар жарала баштаган. Шаар жетекчилиги бул маселени чечүү үчүн жолду кеңейтип, жаңыдан асфальт төшөөгө каражат бөлүп, учурда оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Үчкө бөлүп алыптыр балдардын. Механизаторлор, рабочийлер өзүнчө, мен иштеген тежолу техникалар иштегендер өзүнчө. Бул смен объектке дагы чогуу чыгып кетпейт. Саат үнөмдөп, бирөөсү барып келгенден кийин экинчиси кетет экен. Бул абдан жакшы иш болуптур. Ама жергиликтүү бюджеттен Кудайга шүгүр, быйыл ошентип мына жолго эң бир шаардын ортосунда начар жол болуп талкаланып жаткан жол эле мынантип кеңейтилип, ремонт болуп, жергиликтүү бюджеттен акча каралып, мынантип иш башталды. Чоң иш болду, абдан жакшы. Иштер 3 этапка бөлүнгөн. Анын алкагында жер астында коммуникациялык түтүкчөлөр жаңыланат. Учурда жолдун 670 метри асфальтталып, экинчи катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Жалпы узундугу 2 чакырым 400 метр жолго асфальт төшөлүп, жолдун туурасы 20 метрге чейин кеңейтилет. Учурда лотокторду орнотуу иштери соңуна чыгып калды. Ал эми келечекте жол астынан өткөн түтүктөргө көйгөй жаралса, аны оңдоодо жолду бузбоо жолу да каралууда. Азыр эми шаардын ортосунда кайда авария болсо эле жолду казып эле раскопка кылып жолду бузуп атабыз. Ошон үчүн ошодон качып биз мындай өзү проект каралып атат, биз өзүбүз инициатива көтөрүп сыртка тротуарга чыгарып, гребенка деп коет. Основной центральный сеттен сыртка чыгарып, ошол жакта улап кетерден кылып бердик. Ошондон эми водоканал улап, абоненттерин улап киргизип беришет да, абдан жакшы болду. Ошондой эле мына перекресткалар бар, чоң-чоң түшкөн перекрестка. Ошолорго келечекке перспектива. Турбалар ташып кеттик. 400-лүк багда турбаларды экиге бөлүп, айдан кабель, силовой кабелдер анчам чоң үйлөр түшсө, эми силовой кабелдер өткөрсө болот. Ошондой эле канализацияны өткөрсө болот. Аскар Шакиров көчөсүн оңдоп түзөө иштери июль айынын аягында башталган. Тендерден утуп алган компания жетекчисинин айтымында жумуш план боюнча жүрүүдө. Жумушчулар эң башкысы сапатына көңүл буруп жатканын кошумчалады. 30 техника иштеп атат. Анан сапатына көңүл буруп атабыз. Эң жакшы жасашка аракет кылабыз. Асфальтты ошо эң жакшы заводдордон алып атабыз. Жаңы заводдор. Global Строй Сервис, анан GB4 деген асфальт заводдордон алып атабыз. Эми сапат боюнча бул көрсөтүлгөн эмеден, калыңдыктан мисалы. Кичине калыңыраак басып, ошто эң алдыңкы жолдордун бирөөсү болушка аракет кылабыз жасашка. Жаркыраган жаңы жол октябрь айында ачылып, колдонууга берилгени турат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.